Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунда бир ай ичинде реформа жасоо зарыл. Бул тууралуу биринчи радионун эфиринде саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев билдирди. Анын айтымында жаңы Тежерда ооруканасын уюштуруу процесси өлкөдө жазгы тала иштери башталганга чейин жүргүзүлүшү керек. Биз Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун жамаатына жаңы жетекчини тааныштыра алган жокпуз. Ошондуктан мен министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловго кайрылып, ал өзү жеке жаңы жетекчини жамаатка тааныштыруусун өтүндүм. Жаңы жетекчи Гуйла Кожокматова менен Сауырбек Жумабековдун ортосунда тирешүү жүрүүдө. Буга байланыштуу мен жаңы жетекчиге саламаттык сактоо министрлигинде отуруп эле оорукананы кайра түзүүнү тапшырдым, деди ал. Бурдагы президент Курманбек Бакеевдин администрациясынын башчысы Медет Садыркуловдун өлүмүнө шектелип жаткан Санжар Сапарбековдун соту кийинкиге жылдырылды. Маалыматка ылайык, соттук отурумга жабырлануучу тараптан Медет Садыркуловдун, Сергей Слепченко жана Кубат Сулаймановдун жубайлары катышты. Сапарбеков мамлекеттик айыптоочунун доолоруна макул эмес экенин айтты. Кийинки соттук отурум 12 февралга жылдырылды. Анда жабырлануучу тараптар сөз сүйлөйт. Булак медиа центр кежи. УКМК жарандарды соттун чечимисиз тыңшап, жеке менчик жайларына жашыруун камера коюуну сунуштады. Бүгүн Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитети Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук органдары жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда карады. Жыйында депутат Айбек Осмонов сунушталган мыйзамдын 11 беренесинин 2 бөлүгүндө телефон сүйлөшүүлөрдү тыңшоо, менчик жерге камера коюу укуктук кызмат адамынын жүйөлүү токтомунун негизинде гана аткарылат деп жазылганын белгиледи. Конституциянын 29 беренесинин 3 бөлүгүндө бул укуктарды чектөөгө мыйзамга ылайык жана сот чечиминин негизинде гана жол берилери жазылган. Демек, бири-бирине каршы келип жатат. Ушуну өзгөртүп коюңуздар, деди Жапаров. Эл өкүлү Адахан Мадумаров да бул сунуш баш мыйзамга каршы келерин айтып, четке кагууга чакырды. Конституциянын 29 беренесинин 1-2 бөлүктөрүндө ар бир адамдын жеке жашоосунун кол тийбестигин айтып жатат. Бизде эгер мыйзамдар каршы келип калса, баш мыйзам түз иштейт деген норма бар. Иштебеген мыйзам долбоорун эмне көтөрүп келесиңер, же түшүнүк менен жашайбызбы? Сиздердин долбоордо биз жашыруун түрдө сүрөткө тартып да жазып да алабыз, керек болсо башка нерсеге да бара алабыз деп турат. Андай болбойт. Адамдардын ар намысы, кат алышуусу, сүйлөшүүсү корголушу керек, деди Мадумаров. Ошондой эле ал, эгер бул демилге өтө турган болсо, айланып келип депутаттардын өзүнө каршы иштеши мүмкүндүгүн айтты. УКМКнын төрагасынын орун басары Рустам Мамасадыков учурда эксперттер иштеп жатканын айтып, экинчи окууга чейин өзгөртүүлөр киргизилерин билдирди. Натыйжада комитет сунуш пикирлерди эске алуу менен мыйзам долбоорун биринчи окууда негиз катары кабыл алууга макул болду. Аталган мыйзам долбоору ачык булактарга жарыялана элек. 24 жыл менен биз кум шекер менен азыктык буудай менен камсыз кылабыз, эгерде сиздер бизди колдоп турсаңыздар. Калганы эмне болот, ошону айтыңыз. Калганын кантип обеспечитебиз? Бир ушул эле 9 позиция менен питаться этпейт да эл. Бүгүн агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетинин жыйыны болуп, жазгы тала жана чарбачылык жумуштарды өткөрүү боюнча көрүлүп жаткан даярдыктар тууралуу талкуу жүрдү. Алгач эле 2022 жылы дыйкандарга бериле турчу жеңилдиктер тууралуу маалымат берилди. Көп жылдар бери ремонт болгон каналдар, арыктар тазаланып, иштер жүрүп атат. Мындан тышкары Айыл чарба министрлиги чоң демилге киргизип, биздин сайлардын ыңгайлуу жерлеринде жогорку жеңгерлерди, кайсы жерде ыңгайлуу болсо, ушул БДР жылдык бассейндерди куруу боюнча иштер башталды. Азыр проектированиясы жүрүп атат. Жаз жакындап жазгы тала жумуштары башталгандыктан сапаттуу үрөөнгө болгон муктаждык жаралбай койбойт. Мындан улам быйыл дыйкандарды жеткиликтүү жана сапаттуу үрөөндөр менен камсыздоо максатында бюджеттен кошумча каражат бөлүнүп, чет өлкөлөрдөн сатып алуу келишимдери түзүлгөн айтылат. Урматтуу президентибиз Өзбекстанга барганда ошол жерде макулдашуунун негизинде Россия мамлекети Өзбекстандан кошуналарыбыздан 1000 тонна биринчи элита жана супер элита
сапатындагы үрөндөр келгендигине байланыштуу биз ошол 1000 тонна үрөндү сээп 22 жылдын күзүндө Кудайым буйрса жогорку сапаттагы үрөндөрдү өндүрө алабыз деп болжоп атабыз. Биздин эсепте бул 23 жылы күздө дыйкандарыбызды толугу менен биринчи репродукциядан кем эмес сапаттагы күздүк буудайдын үрөнү менен камсыз кыла алабыз деп терең ишенип аракет кылып атабыз. Талкуу маалында азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу боюнча иш-чаралардын планы, үрөнчүлүк жана асыл тукум чарбалардын саны боюнча депутат Айжигитов маселе көтөрүп, өздүк өндүрүштү түзүүгө басым жасоо керектигин белгиледи. Тамак аш коопсуздугу качан нормальный камсызданып обеспечиваться этилет. Только тогда по всем видам продукции, как 85%, по всем видам необходимой продукции. Продовольственной продукции. Сиз мана өзүңүз айтып атасыз, не надо мне ничего читать. Вы айтып атасыз, мана 9 эле позиция боюнча дейт. Все, 24-жылга чейин. Это не дело вообще-то, честно говоря. Нужно системно составлять по всем видам продукции. Если вы пришли сюда свою программу, значит, долгосрочно, по всем видам надо составлять. Жыйындын жүрүшүндө депутат Алишер Козуев быйыл айыл чарбасын каржылоо 10 долбоорунун алкагында жеңилдетилген насыя берүү үчүн мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн каражат дыйкандарга кандай шартта берилерине кызыкты. Үрөндөн башка деле жалпы жазгы тала иштерин жумшоого сиздерде акча кеңири эле бөлүнгөнбү? Суммасын канча пайыздан бере аласыздар и канча суммага чейин? 4,5% боюнча 1,5 миллиард сом бөлүнүп атат. Муну деген баягы револьверный фонд менен жыл сайын топтоп, жыл сайын ошол үрөнгө кетчү акчанын баарын тең айыл банк аркылуу каржыланмай болду да. Көлөмдөрү боюнча азыр 6% ФСХнын бүгүнкү долбоору боюнча 3 миллионго чейин берилет растениеводство менен животноводствого. А тиги переработкага максимальный сумма 20 миллион сом. Ал эми депутат Айбек Алтынбеков жазгы тала иштеринде сугат суунун жетишсиздиги, Кемпирабад суу сактагычындагы суунун көлөмү боюнча көйгөйлүү маселелерге токтолду. Суунун көлөмү төмөндөп кеткендиктен элдерде кичине нараазычылыктар пайда болду эле да. Ошол пайда болбош үчүн жер алдынан насос менен тартып чыгара турган биздин илгери Союз убактарында калып кеткен, иштебей калган насостук станциялар бар да. Ошолорду жандандыруу боюнча акча каражаттары быйылкы жылга барбы, каралганбы? Насосный скважина боюнча бизде Араван районунда 3 насос станция карап атабыз. Сизге эме өзүнчө да кирип чыгайын, кайсы насосну да эметели. Маалым болгондой, быйыл жазгы тала иштерин жакшыртуу максатында ирригациялык системаларды оңдоого жана башка тиешелүү иш-чараларга 1 миллиард сом, ал эми үрөн сатып алууга 1,5 миллиард сом каралып, тиешелүү келишимдер түзүлгөн. Ошондой эле минералдык жер семирткичтерди сатып алууга 1 миллиард сомго жакын каражат бөлүү пландаштырылып, айдоо аянтын 180 000 гектарга жеткирүү мерчемделүүдө. Гүлдана Момунова, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары.